Ассаляму алейкум, жалпыңыздарга урматтуу Марва ТВ жана Насыйкат радиосунун угармандары. Сиздер бүгүн дарыгердин кеңеши берүүсүн көрүп жатасыздар. Буну алып барып жаткан мен Арстанбекова Шахра. Ал эми биздин радиобуздун жыштыгы 90 жана 9. Бүгүн бизде конокто Сеннамед интегративдик медициналык клиникасынын инфекция жана хижама боюнча адиси Муратбек уулу Анарбай. Агай, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кош келипсиз. Агай, сизди бүгүн биз хижама тууралуу кандай десек, дарыгердик кеңешиңизди берип кетиңиз деп, ошондой эле билген адамдарга, билбеген адамдарга кандай десек, мындай толук бир жакшы насаат сыяктуу болобу, кеңеш сыяктуу болобу, өзүңүздүн бир ойлоруңузду, медициналык ушундай бир жеке тажрыйбаңызды бөлүшө кетиңиз деп чакырдык. Айта кетчү нерсе бул хижама. Хижама негизинен бул биздин тилге которгондо кан чыгаруу чеберчилиги деп айтсак болот. Бул жерде басым жасай турган нерсе именно бул сөзсүз түрдө чебер деген сөзгө басым жасайбыз. Бул жерде кан чыгарган адам адис болуш керек, специалист болуш керек ошол тармакта. Кан чыгаруу боюнча бир канча деген ооруларды айыктырып, бир канча деген ооруларды алдын алса болот. Ал үчүн аябай деле бир аябай коркунучтуу нерсе эмес булчу. Бул жөнөкөй гана процедурада сезилет. Адамдын организми бир канча системадан турса, бирок биздин элдердин түшүнүгү боюнча кан чыгаруу чеберчилиги десе эле жалгыз гана кан айлануу системасы менен иштейт хижама деп түшүнүшөт, бирок хижама адамдагы баардык система менен бирдей иштейт. Чоң рахмат, агай. Бул негизи хижама тууралуу сиздин берген маалыматыңыз болду. Албетте пайдалуу болот деп ишенебиз. Биз учурдан пайдаланып угуучуларыбызга кайрыла кетели. Эгерде ушул хижама тууралуу кызыккан суроолоруңуздар болсо, биздин WhatsApp номерге жөнөтсөңүздөр болот. Биздин номер 705 96 94 41. Же болбосо түз байланышка чыксаңыздар дагы болот. Агай, суроо ушундай болмокчу. Негизи стереотип деген нерсе бар эмеспи? Ушул тиешелүү, ушу хижамага тиешелүү багытта. Негизи азыркы учурда ушундай адамдардын түшүнүгү бар, кан чыгарса эле бул кандайдыр бир ооруларга да алып барышы мүмкүн деген бир туура эмес түшүнүктө жүргөндөр бар. Ушуларга өзүңүздүн жеке оюңузду билдирип кетсеңиз. Андай айтылып жүргөн биз мифтер деп коебуз, же болбосо бул бир далили жок уламыштар деп айтсак болот. Ошол сыяктуу нерселер аябай көп. Кандай десек, анда мындай хижамадан кийин шрам калып калат, хижамадан кийин анемия оорусуна келет, аскандуулукка чейин кетет, хижамадан кийин гемоглобини түшүп кетиптир же иммунитет аябай слабый болуп кетиптир деген нерселер кездешип жүрөт. Бирок булардын баардыгы жалган деп айтмакчымын. Себептен хижамада бир ченелүү гана кан чыгат ал жерде. Бул адамдын организмине муктаж. Көз каранды ошол нерседен. Ал чыккан кан эч кандай аскандуулукка алып келбейт, себеп ал ага чейин эле жөн эле адамдын организминдеги кандын көлөмүн гана сактап турган, бирок эч кандай пайда келтирбеген кан чыгат ал жерде. Аскандуулукка дагы өзүнчө хижама жазылат. Канды көбөйтүү үчүн, иммунитети слабый болсо, гемоглобин аябай ылдый болсо, иммунитетти иштеп чыгуучу дагы атайлап хижамада көргөзүлгөн точкалар бар. Бул далил деп айта турган болсок, бул тимус деп коет. Бул кабырганын бириккен төш көкүрөк сөөгү. Бул биз кичинекей балдар жаңы төрөлгөн кезде, балакатка жеткенге чейин бул жерде вилочковый железа деп коет. Адамда табиятынан жаралчу нерсе, а бул организмге антителаны бөлүп берип турат. Бирок эч качан иштеп чыкпагандыктан ал бере берет дагы, анан адам балакат жашынан өткөндөн кийин ал өзү жоголуп кетет. Ал жоголуп кеткенден кийин ал турган место, бул тимус деп айтылат. Ал иммунный системанын курамына кошулат дагы, анан иммунитет бөлүп иштеп чыгып баштайт да. Ошондой точкаларга коюлат, ал жерде иммунитет жакшы иштеш үчүн. Экинчиден, шрам калуу боюнча дагы эч кандай хижамада шрам калбаш керек. Себеп мен жана айткандагыдай, эгер чебер жасаса, анда шрам калбайт ал жерде. Бул теринин эпидермис деп коет, эң үстүнкү катмарында, жалпак тил менен айтканда болор болбос гана бир тытыктардан чыкчу кандар да. Бул жерде адамдын майда кан тамырларында, капилляр деп коет, өтө майда кан тамырлар, ошонун ичинде пайда болгон тромбтор жана тромбтун аркы өзүндө калган зат алмашуунун негизинде
начар зат алмашуу негизинде өзүнүн алсыз болуп калган кандарды чыгарат дагы резервде турган кандарды активация кылат. Кан чыккандан кийин кан нормада 150ден 250 миллиге чейин гана чыгат. Андан ашпайт. Чыккан кетер замат ал жер толук түрдө сары суу деп коет, бул плазма. Плазма менен автоматически толот ал жер. Андан кийинки хижамадан кийинки процедурасына чейин бул убакыт болот. Бул эң алсыз адамдын организми 7 күндүн ичинде толугу менен кандын составында микро макро элементтердин баардыгын иштеп чыгып, кан толук кандуу кан составына келет да. Бул ошондой айырмачылыктар болот. Андыктан хижамадан коркуунун кажети жок. Эч кандайдыр бир ооруга алып келип коет, кан тамырым кесип салат, нерв тамырым кесип салабы деген нерселер болбош керек. Себеп дегенде нерв тамырлары кесилбейт. Кан тамырлардан майда кан тамырлар кесилет, сөзсүз түрдө чыгат, бирок кандайдыр бир чоң нерв тамырларына зыян, залакасы кетпейт. Ар бир тысылдаган насечка, надрезтер деп коебуз, ар бир койгон чеккен жери, ар бир тысылдаган сайын уктап калган миңдеген нерв клеткаларын ойготот. Адам күтүүсүздөн чочуп кеткенде, муздак суу илгери деле чоң апалар бул суу бүркүп адамды калыбына келтирип коюшу эмес беле, уктап жаткан кезде. Бунда деле уктап калган нерв клеткаларын ойготууда. Адамдын уктап калган нерв клеткаларын ойготот. Кан тамырларын тазалап, кан айланууну жакшыртат, иммундук системаны күчөтөт, лимфа системасында болсо лимфа узелдер деп коет. Бул биз вирусный оорулар менен ооруганда ошол лимфа узелдер чоңойгондо бизде эме деп коет, беш чочуп калыптыр деп коет. Ал беш чочуганда бул кандын составындагы толугу менен кандын составындагы орой айтканда мусорлорду, бул вирустар, чужеродный нерселер, ошолорду лимфа узел өзүнө алып калат да канды тазалап турат. Качан биз вирусный менен ооруганда алар чоңоюп кетет. Ошолорду очищение кылат, кандын агымы менен тазалап чыгат бүттүгүн. Биздин клиника Сеннамед негизи өзү очищение менен иштейт да. Иче карынды очищение кылуу, руханиятты очищение кылуу, кандын очищение кылууда бүттүгүн тазалоо жолу менен гана дарыласа бул жакшы деген сөз. Бул холистический подход болот как раз. Чоң рахмат агай, абдан жакшы түшүнүктүү болду. Ушуга улап эле биздин ислам динибиздеги хижамага болгон көз карашты дагы да тактай кетсеңиз. Кандай буйрук берилген? Хижама бул негизинен пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын медицинасы болуп эсептелет. Бул медицинасы. Экинчиден сүннөт иш болуп эсептелет. Сүннөт деген бул пайгамбарыбыз өзүнө кылган нерселер. Бул сүннөт болгондо сүннөт точкалар деген хижамада атайлап өзүнчө келет. Адамдын денесинин ар бир бөлүгүндө жайгашкан. Бул адамдын башынан баштап тамандын үстүнө чейинки гана келе турган 7 точка болот. 7 точка парный жалгыз болот. Ошо менен жалпысынан 1-12-14 банканы түзсө, бул эмеден кабар бербейт. Ошол гана точкалардан алып коюш керек дегенден кабар бербейт. Бул болгону бизге ойлонууга гана мүмкүнчүлүк берген. Дененин адамдын тулку боюна хижама жасоого болот. Калган точкаларды өзүңөр изденип тапкыла деген. Окугула, изденип тапкыла. Жана ал учур менен азыркы учурдагы оорулар бири-бирине шайкеш келбейт. Ал учурда көз тийүү, сөз тийүү деген оорулар болсо, азыркы учурда оору жашарган, түрлөрү көп. Жугуштуу оорулар бар, онкологический, рак оорулары бар, опухолдары. Ошолордун бүттүгүнө ылайыктап гана улам билимди тереңдетүү менен бирге ошого жаңы точкаларды таап койгула деген да. Анан хижама менен диндин байланышы өтө чоң. Бул тыгыз байланыштагы нерсе. Динде да орду чоң, азыркы учурда жашоодо дагы бунун ролу өтө бийик деп айтса болот да. Чоң рахмат агай. Ушуга эле улап дагы бир суроону бергим келип жатат. Ушул стереотиптүү түшүнүктөргө карап, азыркы учурга караганда хижама алуу үчүн сөзсүз эле мусулман же 5 убак намаз окуган адам болуш керекпи деген дагы бир суроолор жаралат да. Бул суроо аябай көпчүлүктү кызыктырган суроо болуш керек. Хижама жасатуу үчүн эч кандай дин өкүлү болуунун өкүлү болуу бул талап кылынбайт. Хижама деген бул жалпы адамдын организмдин акыбалына жардам берүүчү же акыбалын жакшыртуучу бир кандайдыр бир медициналык процедура катары кабыл алыш керек. Бул мусулман дининин өкүлдөрү эле эмес, мусулман дининдегилер эле эмес, башка диндеги адамдар үчүн деле хижама аябай чоң таасир берет. Аябай жакшы жардам берет. Ошол себептен далил кылып айта кетчү нерсе, бул Россияда бул көп жылдар мурун эле народный медицина бул реестрге кирген. Аларда азыр хижама аябай кенен таралган. Хижамага окутушат, жазышат да. Ушундай нерсе. Алардын колдонуп аткан хижаманын методу
көпчүлүк учурда бул мусулманчылык медицинасынын мусулманчылык хижамасынын техникасы деп айтсак болот да. Андыктан эч кандай намаз окуган адамга хижама жасатпаш керек же мусулман болбосо хижама жасатууга болбойт деген нерсе жок. Сөзсүз түрдө бардыгы жасаш керек. Белгилүү спортчулар, дүйнөдөгү белгилүү спортчулар, мусулман эмес дагы, мусулман болбосо дагы алар хижама жасаткан учурлар аябай көп кездешет. Сууда сүзүүчүлөрдүкү өзгөчө денесинен шыр көрүнүп калат. Бул деген спортчулардын 60-тан 80%га чейин спортчулар хижама жасатышат. Себеп алар аябай көчүргөнүп тренировка жасашканда бул кандын составындагы майда элементтерге нагрузка келет да, алар өлүп калып, кандын майда кан тамырларда тромбтор көбүрөөк пайда болуп баштайт. Экинчиден, аларда кандын давлениясы аябай күчтүү болот. Ошол себептен хижама менен нормалдаштырып турушат да. Чоң рахмат агай, түшүнүктүү болду. Эми ушул айтканыңыз ушундай бир туура эмес стереотиптүү түшүнүктүү жүргөн адамдарга албетте таасир берет деп үмүт кылабыз. Агай, кийинки сурообуз, хижама алуудан мурун эң алгач эмнелерге көңүл буруу керек? Хижама алганга чейин сөзсүз түрдө биринчи айта кетчү нерсе, хижамадан адам өзү корккон жокпу, ошол нерсеге басым жасоо керек. Эгер өзү жасатам деп, бирок или кимдир бирөө жасат деп коюп, анан коркуп аткан болсо, жакшысы өзүн психологически дайындаш керек. Себеп адамдын хижамадан коркуусу бул биринчи терс көргөзгүч болуп эсептелет. Хижама жасалбайт бул учурда. Себептен адам корккондо дагы кандары качат алыс. Бозоруп кетиптир деп коет кыргыздар, ошондой болуп кан качып кетет. Экинчиден, сөзсүз түрдө бул хижаманын алдында, хижамага келердин алдында гигиеналык ванна же душ сөзсүз түрдө түшүп келиш керек. Себептен де хижамадан кийин 3 күн аралыгында жууна албаса, 7 күн 10 күн аралыгында баняга бара албайт. Парга отура албайт да. Ошол себептен жуунуп келүү шарт. Дагы бир нерсе, бул башынан хижама алууга бул көргөзгүч болсо, показания болсо, эркек кишилер үчүн бул өзгөчө. Чачты сөзсүз түрдө лезвие менен кырып тазалап келүү жакшы. Себеп баардык операционный поле дененин кайсы бөлүгүнө жасалбасын, сөзсүз түрдө майда түктөрдөн дагы арылып, кырылып, тазаланып, анан кийин гана жасалат да. Себеп чачтын көрүнүшү аябай сыйгалак көрүнгөнү менен микроскопически караганда бул ёлкага окшош сыяктуу бутактары бар да. Ал жерлерде микробтор, инфекциялар болушу мүмкүн. Хижама жасагандан кийин инфекция түшүп кетүү коркунучу бар. Ошол себептен сөзсүз түрдө ал жерлерди тазалап келүү шарт. Негизинен ушулар анан ишенич болуш керек сөзсүз түрдө. Анан эгер кандайдыр бир диагностикалык текшерүүлөрдөн өтүп жүргөн болсо, жакшысы УЗИ внутренних органов деп коет, общий анализ крови деп коет, ушул нерселерди ала келсе жакшыраак. Себеп бул хижама жасаган адис үчүн жеңилирээк болот да. Анын гемоглобинин лабораторный түрдө аныктап билүү, анан кандайдыр бир органдарында өтө чоң көлөмдөгү таштар жокпу, конкременттер деп коет, көбүнчө желчный пузырда, өттө же бөйрөктө болот. Ошол нерселердин размерин билүү үчүн керектелет да. Бул эгер мүмкүнчүлүгү болсо, андай болбосо, специалист болгондон кийин ал визуальный осмотр жасайт, анамнез чогултат, ошондой методдордун негизинде гана ал аныктайт өзү. Чоң рахмат агай. Учурдан пайдаланып биз өзүбүздүн угармандарга айта кетебиз. Эгерде хижама тууралуу суроолоруңуздар болсо, 705 96 94 41 номерине WhatsApp аркылуу жазсаңыздар болот. Агай, кийинки сурообуз бул хижама негизи кандай ооруларга каршы көрсөтүлгөн? То есть, кечиресиз. Негизи кандай ооруларга канча жолу алуу сунушталат? Айтып коебузго, курс лечения депчи. Ошол сыяктуу. Биринчи вопроско да жооп бере кетейин. Хижама кайсыл ооруларга жасалбайт деген нерсе. Хижама жасалбай турган дагы учурлар бар. Эгерде гемофилия деп коет, бул кан токтобой калуучу оору. Кан токтобой калат, бул жерде кандын составында тромбоциттер өтө аз болот. Ошол себептен эгер бейтап или кандайдыр бир адамда хижама жасатуучу гемофилия менен ооруса, ал адамга хижама жасоого болбойт. Ошондой эле учурда бул рак кожи деп коет, ар түрдүү рак кожалар бар аябай. Эгер рак кожа болсо, нежелательно деп атат, бул көп жасоонун кереги жок деген сөз. Пациент или бейтап бул гемодиализге барып аткан болсо же барып жүргөн кези болсо, хижама жасатууга болбойт да. Ал эми кандайдыр бир органдары искусственный болсо, жасалма импланттар, стенттер, стимулятор, протездер болсо, анда кайсыл органда болсо, ошол органдын айланасына коюлбайт.
эгерде денесинде бир ачык бир чоң жаралар болсо, ириңдеген или ириңдебеген чоң жаралар болсо же ачык жаракат болсо, ошол жараттын же жаракаттын үстүнө коюлбайт, анда да айланасына коюлат. Ал эми негизинен бул терс көргөзгүчүлөр. Анан гемоглобин боюнча, гемоглобин эгер пациенттики 70-тен ылдый болсо, ал учурда хижама жасоого болбойт. Себеп биринчи гемоглобинин көтөрүш керек, андан кийин гана хижама жасаш керек деген нерсе да. Андан кийинки вопрос. Канча курс лечения боюнча? Курс лечения боюнча айта турган болсок, бул ар бир оорунун өзүнчө курс лечениясы болот. Бизде мындай нерсе да. Антибиотик алабы пациентта, антибиотиктин өзүнчө курс лечениясы бар. Витамин ичеби, витаминдин өзүнчө курс лечениясы, кальцийдик өзүнчө 10 күн ичесиң, 10 күн эс аласың, 10 күн ичесиң, ушул сыяктуу. И ушундай эле нерсе хижамада да кездешет да. Адамдын организми көптөгөн системалардан куралган да. Ал эми биз кан айлануу системасын алып, башка системаларды алып салсак, адамдын организминен да, адамдын сөөлөкөтү ошол боюнча сакталып калат. Хижама майда кан тамырлардагы тромбторду жана эскирген кандарды чыгарат дедик. Андай болсо дененин толугу менен, дененин бардык бөлүгүнөн хижама жасоо сөзсүз түрдө зарыл деген сөз. Себептен дененин бир кандайдыр бир бөлүгүнөн майда тромбторду чыгарып тазаладык. Андан кийин адам 1 жыл, 2 жыл аралыгында хижама алдырбай жүрө берсе, бул таасири азыраак болот деген сөз. Себеп кан айлануу бул чоң жана кичинекей кан айлануунун кругу болот. Ошо менен чогуу айланып жүргөндүктөн кайра эле тазаланган майда кан тамырларга келип, тромбтор чыгарып калышы ыктымал да. Ошол себептен биринчи дененин толугу менен алып бүтүп хижама, андан кийин бейтаптын дартына жараша, ошол ооруган оорусунун степенине жараша, ал канча начальный стадиябы или уже конечный стадиябы дегендейчи, ошонун оорунун акыбалына жараша анан курс лечения кетет да. Курс лечения бул адамдын организмине көз каранды, андан кийин адамдын көлөмүнө көз каранды. Себеп бул дененин ар бир бөлүгүндө банкалар коюлгандыктан, эгер организм алсыз болсо, өтө көп банканы көтөрө албайт. Ошол себептен ченелүү гана аз банкадан коюлгандыктан бул узагыраак болуп кетет. Эгер адамдын көлөмү аябай чоң болсо, анда да ошондой нерсе кездешет да. Денесине ченелүү гана банкаларды коюу менен катары менен кетүү жасап бүткөнчө дене чоң болгондуктан көбүрөөк убакыт кетип калат да. Бирок орто сеп менен айтканда биздин кыргыздарга айтканда бул 3 же 4 жолку хижама адамдын профилактический курс лечениясынын бир бөлүгү болуп эсептелет да. Андан кийин ал сахарный диабет менен ооруйбу, цирроз печени же туберкулез, пневмония да, бул ар бир оорунун стадиясына, степенине жараша кетет. Демек жалпысынан алып айтканда адамдагы индивидуалдуу өзгөчөлүгүнө жараша болот э. Агай ушуга байланыштуу эле кийинки суроо бул хижама алган адам, хижама алган соң өзүн кандай тартипте алып жүрөсү керек? Биринчиден хижама алып бүтөөрү менен хижама жасаган специалист, эксперт ал сөзсүз түрдө рекомендация берет пациентке. Ошол кандай деген нерсе, бул жерде биринчи эле хижама жасап бүткөндөн кийин шыр туруп кетпөсүн сураныш керек. Бул түздөн түз, андан кийин бир аз убакыт сөзсүз түрдө жатыш керек. Андан кийин тургандан кийин 1 стакан сууга 1 чайный ложка бир чай кашык менен таза балдан салып ичип коюу бул аябай жакшы нерсе. Себеп бул кандын составындагы организмдеги микро-макро элементтердин бат калыбына келүүсүнө жардам берет да. Андан кийин эскертүү бериш керек. Эскертүүдө бул 3 күн аралыгында хижама алган жерине суу тийгизүүгө болбойт деш керек. Жакшысы тийгизбей турган жакшыраак. 3 күн аралыгында тердебеш керек, чыйрыкпаш керек. Физический, психологический нагрузка бербеш керек 3 күн аралыгында. 3 күн аралыгында жыныстык катнашта болбойт деп айтылат. 7 күндөн 10 күнгө чейинки аралыкта бул чоң сауна же баня, парларга мачалкаланып, самынданып, жышынганга болбойт деп айтылат да. Тердебеш керек ошол учурда. Себептен бул тердеген кезде адамдын организминен чыккан уулуу заттар, тер аркылуу чыккан уулуу заттар кайра атайлап коюлган насишка же надрезтер аркылуу ичине кирип, абсцесс же сепсис кылып коюшусу ыктымал да. Бул ошол себепте айтылат. Андан кийин эгер кандайдыр бир кан суюлтуучу дарыларды ичип жүргөн адам болсо, хижамадан кийин жок дегенде 2 же 3 саат тегерегинде ичпей турууга сунушталат. Себептен бул жаңгандардын негизинде бул тромбоциттер блокировать эткен нерсе бир аз калыбына келе калыш керек. Анан кан чыкпаш үчүн. Негизи хижама жасагандан кийин кан чыкпайт кайра.
Чоң рахмат агай. Бизге берилген убакыттан дагы бир аз пайдаланып, биз өзүбүздүн угармандарга айта кетели. Суроолоруңуздар болсо 0705 96 94 41 номерине жазсаңыздар болот. Алема агай сиздерге түздөрүн түз жооп берет. Мындан кийинки суроо бул дагы эле ошол хижама тууралуу, анан бир аз башкачараак болмокчу. Бул азыркы учурда окубастан, кандай десек, сертификаты албастан эле кичине бир алган маалыматтарына таянып хижама алып жүргөн адамдар дагы бар. Ушуларга өзүңүздүн жеке оюңузду, көз карашыңызды айта кетсеңиз. Мындай адамдарды биз ютубный хижамисттер деп айтабыз көбүнчө. Бул азыркы учурда колдонуп калдык бул нерсени дагы. Бул учурда ар түрдүү гана бир бул учурда көп жагынан аябай залакасы кетип аткан учур булардын. Биринчиден бул ким ошол адамга барып хижама алса же жасатса, анын ден соолугуна түздөн түз коркунуч бар. Ар түрдүү инфекцияны жугузуп алуу да, ошол сыяктуу нерселер. Экинчиден бул түздөн түз дин чөйрөсүнө, именно бул ислам динине шек келтирүү, ушундайлардын айынан гана барып, динге көбүрөөк жек көрүүлөр пайда болот элдерде. Себеп дегенде мага сакалча молдо жасаган, мага жоолук чаңгыз жасаган болчу деген сыяктуу. Бул адамдардын динден толук маалыматы жок, бирок өзүн дин өкүлү элестеткен адамдар. Акчанын артынан чуркашып, андан кийин өздөрүн башка адамдын ордуна сатышат да. Бул аябай терс көрүнүш. Бул биринчиден. Экинчиден, медициналык тармактан айта турган болсок, ал адамдын жөнөкөй хижамадан өзүнүн илими жок болсо, анда ал адамдын медицинадан толугу менен илими жок деп эсептесек болот да. Эгер медицинадан илими жок болуп туруп, анда хижаманы билбей туруп болжолдуу түрдө ютубтан көрүүсү менен жасай турган болсо, бул аябай этегинде аябай коркунучтар бар. Адамдын өлүмүнө чейин алып келип коюшу ыктымал. Дагы бир сөз кетип жүрөт, бул бир гана коюлган банка менен же болсо ал хижамасы өзүнүн банкасы менен коет деген. Бул дагы өтө туура эмес нерсе. Ар бир адамдын банкасы өзүнө гана тиешелүү болуш керек. Бул жана гигиена бул жерде. Бир үйдө 5 адам болсо деле 5 адамдын өз-өзүнчө зубная щеткасы бар, Бул жөн гана тишти жууш үчүн. Ал эми бул денедеги канга толугу менен дененин ички бөлүгүндө контакт болуп аткандан кийин бул жерде сөзсүз түрдө ар бир адамдыкы өзүнчө болуш керек. Ар бир адамдыкы өзүнчө. Анан атайлап тиешелүү санитардык нормалар бар. Санитардык нормада хижама жасаган кабинет бул перевязочный, медицинадагы перевязочный кабинет болуш керек, же мини операционный сыяктуу. Ал жер сөзсүз түрдө дезинфекцияланып, бул абаны тазалаган кварцтар же рециркуляторлор сөзсүз колдонгон жер болуш керек. Сөзсүз түрдө бул дезинфекция жасоочу каражаттары болуш керек. Бул хлор содержащий таблеткалар азыркы учурда кеңири колдонулуп келет. Ошолорду сөзсүз түрдө колдоно билген адам болуш керек. Экинчиден, хижама жасоонун техникасы бар. Бул денеге эч кандай тактарды калтырбай жасоо, керектүү өлчөмдөгү банканы коюу, кээ бир ооруларга этияттык менен жасоо, адамдын денесинде дагы анатомия бул жерде. Анатомияда дагы өзгөчө месталар бар. Бул омуртка тутумдарынын үстүнө банка коюуда дагы эгер эксперт же специалист болбосо, үйрөнчүк болсо жакшысы койбош керек ал жерге. Себеп анын ичинде бул суп-суук болгон биздин спинной мозг бар, жүрүндө коебуз. Аны соруп салуу коркунучу бар. Бөйрөктө таштар кездешиши мүмкүн. Бөйрөктүн үстүнө давленияны катты тартып койсо, пациент приступ бериши мүмкүн. Өттө таш болушу мүмкүн. Өттөгү таштын размери чоң болсо, давленияны катты тартып койсо, ал дагы протокко тыгылат дагы приступ берет. Приступ бергенде бул жерде экстремна операция жасаш керек. Ал эми подвалда же кандайдыр бир бункерде же пациенттин үйүнө барып же өзүнүн үйүнүн бир бурчунда хижама жасап аткан болсо, бул учурда пациентти жоготуп коюу толук ыктымал. Анан үйлөрдө, кабинеттерде жана пациенттин өзүнүн үйүндө сөзсүз түрдө бул чаң соргучтар, чаң жуткучтар бар. Чаң жуткучтар деп айтылат. Булар биздин мягкий мебелдер, килемдер, коверлор, пардаларда ушундай нерсе. Мындай нерсе кабинеттин ичинде кездешпеш керек. Анан ошондойдун негизинде жасоодо бул абада учуп жүргөн өтө көп микроорганизмдер бар. Вирустардын жеңили жана оору болот. Алар учуп жүргөн кезде түздөн түз тешилген насечка аркылуу ички организмге кирип, кандайдыр бир укмуштуудай бир коркунучтуу инфекцияга жугузуп коюшу мүмкүн. Гемоконтактный инфекция деген азыркы учурда аябай популярдуу десек болот, аябай глобалдуу бир тема бул. Кан аркылуу жугуучу оорулар. Жанагы бир эле банканы ар бир адамга кое берүүдө биринин оорусун экинчисине таш баруу, биринин оорусун экинчисине таш баруу болуп кете берет бул жердечи. Бул өтө көп коркунучту жаратат да.
Жакшысы айтарым, окуй элек адамдар, окубай туруп хижама жасаган адамдарга кайрыларым, убактылуу акча үчүн кызыкпай, ошол нерсени жасабай эле койгонуңар жакшы деген нерсе да. Билбей туруп эч нерсени кылуу туура эмес болчу. Азыркы учурда балким кездешпеши мүмкүн, бирок практикасында акыркы учурда ошондой нерсе, коркунучтуу нерсе кездешип калышы ыктымал. Балким бир адамдын каны токтобой калышы мүмкүн. Себептен хижама жасап аткан адам өзү гемофилия эмне экенин билбесе, ал пациенттен сурабайт, сиз гемофилия менен ооруйсузбу деп дагы. Жөн эле хижама жасап канын токтото албай калып, аябай чоң нерсе кетиши мүмкүн. Анан бул адамдарга кайрыларым дагы, бул менен силер акча таап, анан кийин убактыңарды өткөрүү эмес, бул жерден силер жалгыз гана өзүңөргө эмес, бүтүндөй бул ислам дининде мусулманчылыкка чоң шек келтиришет да, бул терс шек келтиришет, аябай зыян келтиришет. Ушундайлардын айынан молдекелерди жактырбай калышкан деп айтсак болот да. Биздин молдолорду именно дин өкүлдөрүн жактырбай ар түрдүү критерийлерди айтып келишет да. Бирок динге баа бериш керек, бирок адамга карап эмес. Диндин өзүнө баа бериш керек. Ооба, негизи биздин ушул диний атрибуттарды көтөрүп жүргөн адамдардын жүрүшүнө карап туруп, алар динди ушундай деп түшүнүп алышат да. Ошон үчүн ушул сиздин айтканыңыздан пайдаланып, жалпы угармандарга кайрыла кетебиз. Өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарды сактоо үчүн кандай десек мындай, өзүнүн жумушунун мыкты адиси болбогон адамдарга барып дарылануунун кажети жок. Бул жерде сиз жогоруда айтып кетпедиңизби? Адамдын өмүрүн кандай десек, кыюуга чейин алып бара тургандай бир коркунуч жаралышы мүмкүн депчи. Эгерде ал опыты жок болсо, эгер ал окуган эмес болсо, хижама туурасында толук эч нерсе билбей, ютубтан көргөн техникалар менен жасап же кандайдыр бир адамдардан үйрөнүп алдым эле деп, бизде самоучка деп коет, оңой эле экен деген нерселерди айтып жүргөн адамдарга да булчу. Эгер специалист жасаса, эгер чебер же эксперт деп коюлса, эксперт жасаса, мындай нерседен мындай коркунуч жок эч кандай. Эч кандай коркунуч жок. Бул жана жөн эле денеңе прививка алгандай эле кетет. Ал эч кандай эч нерсе оорутуп, бир кайгырып калбайт. Наоборот, тескерисинче бул хижамадан кийин жеңилдеп калдым, өзүмдү жакшы сезип калдым, колум көтөрүлбөй жаткан көтөрүлүп калды деген жакшы нерселер бар да. Себептен да бул үйрөнчүктөр өздөрү эле жасап үйрөнүп, өздөрү өз алдынча жасаган хижамисттер эң жөнөкөй адамдын денесиндеги булчуңдар кайсыл жерден башталып, кайсыл жерден бүтөөрүн билбейт. Эң жөнөкөй нерсе бул адамда нерв системасы кайсыл жерде канча нерв бар, кайсыл нерв кайсыл адамдын бөлүгүнөн өтөт, дененин бөлүгүнөн өтөт, ошону билишпейт. Анан кантип хижама жасайт да? Кантип хижама жасайт? Колу көтөрүлбөй калса, балким колуна жасап коюшу ыктымал да. Бирок колду көтөрө турган булчуң өзү кайсы жерден башталган деген нерсе бар да. Бул адамдын анатомиясында булчуң бир жерден башталат дагы, башка бир сөөктөн башталып, башка бир сөөккө барып бүтөт да, анан ошол жерде кыймылга келтирет. Бул жерде эмнеден кабар берет? Булчуң бүткөн жерин кыймылга алып келет деген сөз. Колу көтөрүлбөй калса, мисалга, широчайший мышца спины деп коет, бул далынын эң чоң булчуңу. Бул очистый отросток деп коет, омуртканын очистый отростогунан башталса, үстүнкөдөн барып колдун сөөгүнө бекисе, бул ошол жерде кыймылга келтирет. Балким ал учурда бул колдон эмес, арттагы булчуңдан да болушу мүмкүн деген сөз. Экинчиден, бул ар түрдүү нерв ооруларынан болушу мүмкүн. Параличтер бар, именно нервтерден, ДЦПлар бар, коркунучтуу оорулар бар. Бул учурда уже эксперт керек да. Жакшысы медициналык илими бар эксперт болсо, андан жакшы да. Себеп дегенде мусулманчылык медицинасы менен салттуу медицинаны, элдик медицинанын баардыгын интеграция кылып, баарын бириктирген медик болсо, специалист болсо, бул анда эксперт болот да. Эксперт деген сөз бул өз ишинин чебери деген сөз. Ушундай болуш керек. Ооба, чоң рахмат агай. Мындан кийинки эле суроо, бул хижама алуу үчүн атайын бир убакыт же мезгил болуусу керекпи, же убакыт менен мезгилге карабайбы? Бул мурунку учурда бул динде, дин боюнча келгенде атайлап хижама коюудагы бир жакшы учурлар бар да. Бул айдын этеги, ай толгон маалда, ар бир жумадагы күндөр бар, ар бир аптанын ичинде өзүнчө бөлүнгөн күндөр бар. Бул жөн гана сүннөт жолунда алып жүргөн адамдар үчүн гана арналган да. Ал эми денесинде кандайдыр бир организминде адамдын көйгөйү болсо, ооруган болсо, бул ал күндөрдү күтпөйт. Хижама
баардык күндө, баардык эле учурда жакшы таасир берет. Анан хадистерде бар, бул кичи хадистер, чоң хадистер болуп бөлүнөт. Кичи хадистердин биринде келип калышы мүмкүн, мындай нерсе ушул күндөрү гана алуу керек деген сыяктуучу. Бирок ал кичи хадис, андан кийин аны оңдогон чоң хадистер бар. Ошол себептен бул алга көз каранды эмес. Хижама ар бир күнү жасаса болот. Болгону бир адамга күнүнө жасоого болбойт. Бул күнүнө ар түрдүү адам хижама алса болот деген сөз. Атайлап ал күндөрдү эсептөөнүн кереги жок, себеби алардын убактылары өзгөрүп турат. Бул ай өзгөргөн сыяктуу эле, бирде 30-нан жаңырса 31-ден деген сыяктуу бул число бир аз алмашып турат. Бирок ага байланбаш керек. Аны күтүп отура бербеш керек. Аны күтүп отуруп оорусун кыйла начарлатып алышы мүмкүн да абалын. Ооба. Рахмат ага, бизден угуучулардан келген суроо бар экен. Гирудотерапия деген кандай дейт? Сүлүк курт менен кан алган жакшы дешет. Ушул тууралуу сиздин бул сүлүк курт туурасында бул өтө чоң проблема. Бул биринчиден айта кетчү, эгер дин жолунда жүргөн адамдарга айта кетчү нерсе, бул динден анткени туура эмес көргөзүлөт. Бул жандуу организм, бул жөнөкөй эле бул сүлүк курту. Айтып тургандай эле бул курт. Ал эч кандай адамдын организминдеги жаман кан же жакшы кан деп бөлө албайт. Мында келгенде бул энди курттун билим деңгээли, адамда курттун акыл эси да бул адамдыкынан төмөн да аябай. Анан ал кандын составындагы кайсыл кан жакшы, кайсы кан жаман билбейт. Бул сүлүктү коюунун техникасы биринчи сладкий раствор сүйкөп, демек анан сүлүктү жабыштырат да, анан сүлүк тиштейт. Тиштеген кезде бул капиллярный кровопускание болбойт. Бул майда кан тамырдан кан чыгаруу болбойт, бул венулный кровопускание болот. Венула деп коет. Бул капилляр менен венанын ортосундагы бул средний сосуд. Өтө ичке эмес, өтө жоон эмес, Бул венулный болгондуктан ал жерде биздин пайдалуу кандарыбыз бар. Себептен лимфа системасынын жолу венага гана бар, венадан венулага өтөт. Бул жерде биздин организмде вируска, бактерия, простейши ушуларга күрөшө турган лимфа, прозрачный лимфа жидкости бар. Ошону соруп чыгат биринчиден. Андан кийин пиявкадан кийин, бул гирудотерапиядан кийин сөзсүз түрдө шрамдар кылат денеде. Рубцы деп коет, рубец болуп кийин катуу болуп калып калат ал жер. Экинчиден ал жерден кан агып токтобой калуусу ыктымал. Бир аз кан агуусу тромбоциттер кан составында аз болсо, бир аз эле ал жерден кан бир топко чейин агышы мүмкүн. Бул кан жоготууга алып келиши мүмкүн да. Ушундай коркунучтар бар. Анын үстүнө бул пиявкалардын түрлөрү аябай көп, сүлүктүн түрлөрү өтө көп болот. Анан денеге коюла турган сүлүктүн бир эле түрү болот да. Бул сүлүктү таап коюу үчүн бул өтө бир чоң специалист керек. Эң керектүү гана нерсеси болуп, бул сүлүктүн шилекейи эсептелет бизде. 150ден ашык элементти камтыган депчи. Бирок азыркы биздин учурда андан да пайдалуу нерселер бар. Андан да пайдалуу нерсе бар, эч кандай натуральный жазалган сүннөттөн түшкөн дагы пиявкадан бөлөк, сүннөт деген пиявка бул сүннөткө кирбейт. Бирок сүннөттөн келген толтура чөп дарылар бар. Аябай көп чөп дарылар бар. Бизге ошол сүлүктүн шилекейинен дагы көп пайдалуу элементтерди бере турган. Андан көрө ошолорду гана колдонуп хижама жасатканыбыз жакшыраак да. Себептен бул курт. Эгер далилдей кетчү нерсе, эгер ошол куртту кичинекей баланын, жаңы төрөлгөн баланын денесине сладкий раствор сүйкөп туруп коюп койсо, ал баланын деле денесинен кан иче берет. Себептен ал курсагын тойгузуунун гана камын көрөт да. Анын курсагы гана тоюш керек болгон ошол. Ооба, негизи бул сүлүк алгандан кийин же болбосо хижама алгандан кийин адамдар көп биле беришпейт да. Кан чыккан кандын жараксыз же жарактуу кан экенинчи негизи кантип айырмаласа болот? Мен бул жерден медицинага толугу менен кийлигишем. Медицинага эметем. Себептен адамдын организминде жаңы эле айтып кеткендей болот. Кан тамырлары бөлүнөт, майда кан тамырлары өтө ичке болот. Бизде ысыкта, суукта же кандайдыр бир вирустук оорулар менен ооруган кезибизде кандын составындагы эритроцит деп коет, кычкылтекти алып жүрүүчү кандын тоголок кызыл клеткасы. Бунун формасы лепешкага окшош болот, азыркы тил менен айтканда. Ошолор травма алышат. Ысыкта, суукта, биз вирусный менен ооруганда, кандайдыр бир удар алганда да, анан ал формасын өзгөртүп, вена менен келет, вена кенен болгондуктан өтүп кетет, венула кенен болгондуктан өтүп кетет. Анан майда капиллярга келгенде бул бир четине жабышып калат. Ошондой эле кандын агымы менен улам ошондой формасын өзгөрткөн эритроциттер биринин үстүнө бири жабышып, биринин үстүнө бири жабышып атып, бул океандын үстүндөгү айсберг пайда болгондой эле бири-бирине чогулуп атып, ал жерде майда кан тамырда тромб пайда болот. Тромб кандын бир 80% жаап калды деп коеюн, бул капиллярдын.
80%-дан ал тромбтун ар жагына где-то бир 20% гана зат алмашып жүрөт. 20% гана кислород өтөт ар жакка кычкылтек, анан 20% гана минералдык зат өтөт. Ал жактан 20% гана углекислый газ чыгат дагы, 20% гана уулуу заттар чыгат. Бирок тромбтун ар жагында 80% уулуу зат калды. Бирок бер жагынан 20 гана пайыз минералдык зат өткөндүктөн ал уулуу заттар 20% минералдык затты жана ошол жакта калган кандын составында лейкоцитти, анан тромбоцитти жеп коет. Тромбоцит бул канды коюлтуучу касиетке. Тромбоцитти жеп койду. Эми хижама жасап баштадык. Хижама жасаганда насечкалар коюлуп, анан вакуум тартылган кезде бул күчкө салып эле тартылат дагы, андан кийин бул майдаган тамырдын ичиндеги тромб сыгылып атып вакуумга чыгат. Вакуумга чыккандан кийин баягы тромбтун ар жагында калып кеткен кандар сыртка чыгып баштайт. Эмне себептен ошол канда эскирген кан деп айтабыз? Себептен анын составында тромбоцит болбогондуктан, ал биз тилген майда насечканы аябай жөнөкөй тытылган жерде блокировать эте албайт. Экинчиден сыртка чыкканда коюлана албайт. Ал чыга берет. Анан ошол бир канча ар бир банканын өзүнүн радиусу болот, көлөмүнө жараша. Өзүнүн радиусундагы эскирген кандар чыгып бүткөндөн кийин организмден бир аз гана таза кан кошулат. Агымы менен. Бир аз эле таза кан чыккан кезде сыртка бул кислородко контакт болот дагы, банканын ичинде канды коюлантып жиберет дагы. Биздин койгон адрестерди насечка чеккен жерлерибизди блокировать этип жаап коет. Бүттү, андан кийин кан чыкпайт ал жерден. Себеп дегенде ал тромбоциттер фибрин жипчелерин алып жүрөт дагы, кесилген жердин эки четине туруп бири-бирине фибрин жипчелерин алып жапты, бууп койду ал жерде. Андан кийин хижаманын убактысы бүттү деген сөз. Канды алды. Алгандан кийин ал хижаманын банкасын алган жерден кайра кан чыкпаш керек. Себеп дегенде ал жерде уже толугу менен тазаланды, толугу менен тазаган блокировать этти деген сөз. Ал жерге кайра тарттырса, балким күчкө салып канатканда бир аздан кан чыга бериши мүмкүн, бирок ошол себептен кайра ал жерде тарттыруунун кажети жок. Бир гана жолу коюлат, блокировать эткенден кийин бир гана жолу алынат. Бул ушундай учурда. Бул ошол себептен гана кан карттан албай чыга бергендиктен гана, кан токтобой чыккандыктан гана бул жерде анын эскирген кан экендигин аныктап жана далилдеп айтып көргөзсө болот да. Чоң рахмат агай. Буга кошумча дагы бир суроо бергим келип турат. Негизи аял эркектер хижама алууда өзгөчөлүктөрү барбы? Аялдарга кандай метод менен алынат же эркектерге, же болбосо айырмасы жок алына береби деген нерсе. Негизинен хижама бул өзү бир гана нерсе. Хижама өзү единый нерсе. Организмде окшош жерлери көп. Аял менен эркектин айырмачылыгы аз эле. Дене бөлүгүндө, анатомиясында бир аз гана айырмачылык бар. Бирок окшош эле болот жалпысынан. Эгер үстүртөн алсак, бул окшош эле болот. Айырмачылыгыбыз кайсыда болот? Мисалга, даярданып келүүдө бул эркектер чачын кырдырып келсе, аялдар дайыма чачын кырдырып жүрө албайт да. Сөзсүз түрдө ага бир себеп керек. Себеби жок, толугу менен кырдыра албайт. Ошол себептен жоолук салынса да, салынбаса дагы да бул жерде техникасынан айырма болот бир аз. Методунан бир аз айырмачылык болуп калат. Дененин өзгөчөлүктөрүндө бир аз айырмачылык болот. Энди бул аял адамдардын кожасы, бул териси бир аз назигирээк, жумшагыраак болот. Ал себептен бул жерде этияттык менен жасоо керек. Эркек адамдардыкы бул кара жумуш көбүштешкендиктен, өздөрү эркектик гормондор көбүштөгөндүктөн да денесинде түктөр болуп, терилери катуураак болушу мүмкүн. Бул жерде техника башкачараак кетет. Көпчүлүк учурда техникасынан кетет. Бул банканы тарттырууда дагы бул эркектерге катуураак тарттырылса, себеп кожасынын калыңдыгына жараша, аял адамдарга бир аз назигирээк тартылат да. Себеп негизинен эле бул табиятынан аял адамдар назик келишет да. Ошол себептен хижамадагы техникасында назигирээк жасалат. Точкалары боюнча энди өтө чоң айырмачылык жок. Энди бул анатомиялык өзгөчөлүктөргө байланыштуу гана коюлат да. Ошого эле ылайыкталып коюлат. Андай айырмачылыгы жок. Кандын чыгуу өлчөмү деле бирдей чыгышы мүмкүн. Бул бүттүгү ар бир адамдын организминен, индивидуально ар бир адамдын организминен зависит этет да. Эркек адамдыкынан да балким эркек адамдыкына караганда көбүрөөк чыгышы мүмкүн кээ бир организмдерде да. Себеп аял адам көбүрөөк вирус менен ооруган болсо, көп организминен бул ден соолугунан жабыр тартып жүргөн адам болсо, балким андан көбүрөөк кан чыгышы мүмкүн. Бул жерде специалист өлчөмдүү банкалар менен коюшат.
өлчөмдүү гана өлчөмүн туура алыш керек да. Мындай негизинен айырмачылык жок. Айырмачылык эndi бул аял адамга хижаманы аялдар жасаш керек, эркек адамдарга эркектер жасаш керек. Бул уже дин тарабынан каралган нерсе. Биринчиден, экинчиден, медицина деле ошол нерсеге басым жасайт. Себеп дегенде медицина кызматкери өзү аялга да эркекке да жасай берем, мен тартынбайм, уялбайм дегени менен ага келген бейтаптын тартынуусу мүмкүн. Тартынып коюу, дененин жирип коюу бул өзүнчө бир канды чыгарбай кысып коет да. Кандарды чыгарбай коет, жөн гана хижама коюлду болуп, анан денеси тырышып турганга бир аз ооруп калышы ыктымал да. Ошол себептен сөзсүз түрдө аялга аял, эркекке эркек жасоо керек. Чоң рахмат агай. Ушуга эле байланыштуу кийинки суроону ушул адистерге тиешелүү бергим келип жатат. Ушул хижама алган адистерге. Мисал алсак, оорулуу адам ошол адиске барып өзүнүн диагнозун дагы биле алабы? Кайсы жерлери ооруганын айтуу менен. Бул жерде диагнозун албетте бул больницада, бул ооруканаларда приемный отделениеде иштеген врачтар бар го. Хижама специалисти, хижама жасаган хажам деп коет. Хижаманын специалисти деле бул ошол сыяктуу болот. Сырттан келген пациенттин акыбалына жараша мамиле жасайт биринчиден. Анамнез деп коет. Бул анамнез жизни, анамнез болезни деп коет. Ар биринин историясын сурап чыгат. Мындай айтканда, кандай жумушту иштейт, кайсыл жерлери ооруйт, кандай болуп ооруйт, ошонун бүттүгүн сурап, аныктап, анан визуальный осмотр деп коет. Бул кожанын сыртынан карап көрүп, гемоглобиндерди өзү болжолдуу керектүү жерлерден текшерилип, ушундай методдору бар өздөрүнүн. Ошолордун баарын аныктап, бирок окончательный эмес, приблизительно жакындаштырып гана диагноз коюп берет бул жердечи. Жөн эле адамдын сырткы бетине карап туруп бул окончательный диагноз коюп салуу бул өтө коркунучтуу нерсе негизи. Бул өтө жоопкерчиликтүү нерсе. Ошол себептен хижамист диагноз койгондо дагы бул сөзсүз түрдө под вопросом коет дайымачы. Балким сизде мындай болушу ыктымал. Сиздики көбүрөөк бул ооруга жакын болуп атат деп. Ошол себептен мисалга мен өзүмдүн клиникаман айтайын, биздики Сеннамед клиникасы, бизде эң оңой нерсе кайсы? Бизде врачтар бар, лаборатория, диагностикалар бар, ошол эле учурда хижамисттер, массажисттер, физиотерапия, галотерапия, голодание деги эле толтура нерселер бар. Бизде качан болжолдуу түрдө диагноз коюлган кезде, эгер биз кандайдыр бир нерсеге аябай көбүрөөк басым жасап, балким бул бейтаптын ушул жери ооруйт, мындай диагнозу болушу мүмкүн деп аябай кызыгып калсак, биз сөзсүз түрдө керектүү диагностикага жөнөтө алабыз ал жерден. Сиз ылдыйга барып мындай анализ тапшырып келе койсоңуз, мен каныңыздын составынан буну көрүп алайын. Сиз ылдыйга түшүп или бул жерден барып бул кабинетке кирип, УЗИстен, например, печенде же желчный пузырьды текшерип келе калсаңыз, сиздики мисалга буга окшош атат деген сыяктуу аябай жакшы нерсе да, бул интеграция, аябай холистический подход, комплексный лечение, аябай сонун нерсе. Бирок хижамисттер, башка хижамисттер, биздин клиникада эмес хижамисттер жөн эле карап туруп эле, анан кандайдыр бир диагнозду окончательный диагноз кылып айтып койсо, анда бул уже туура эмес болуп калат да. Бул жана тамырыңды кармап тагдырың айтканга окшошураак да бул жерчи. Жөн эле карап туруп эле айтып салуу. Визуальный осмотр менен всегда сырттан карап көрүү менен эч кандай инструментальный или лабораторный методду колдонбой окончательный диагноз койбойбуз. Окончательный диагноз только лабораторный или инструментальный диагностиканын негизинде коюлат да. Окончательный диагноз. Бирок болжолдуу түрдө гана анамнездерди чогултуп, болжолдуу түрдөгү диагноз менен лечение кылып баштайбыз. Бул аябай эле жакшы нерсе. Себептен хижама кандайдыр бир окончательный диагноз болобу же приблизительный диагноз болобу да, хижама ага көз каранды эмес. Хижама кандай койсоң деле баары бир жакшы жагын көргөзөт, жакшы жеңилдик берет, организмди улучшение кылат да. Бул ушундай нерсе. Болгону өз жумушун мыкты билген адистерге кайрылуу керек. Жакшысы да кесүүнү аябай сүйгөн, кесүүнү кызыккан, анан ошол кесүү туурасында ар дайым окуп, тереңдеп, билимин тереңдетип турган адиске барса, жана ал эгер ошондой адис болсо, ал өзү деле талапка жооп берген жерде иштейт да. Талапка жооп берген тазалыкта, санитардык нормада керектүү нерселери бар. Вот рециркулятор, кварцтары бар, дезинфекция жасалган дезинфектанттары бар. Мисалга эң жөнөкөй нерсе бул кабинетти тазалап туруучу бир жумушчусу бар жерге жумушка кирет, бул эң мыкты специалист. Жөн эле үйлөргө барып жасап,
бирөөнүн үйүнө андай жерден жасабайт, сауна банядан жасабайт андай адамдар. Себеп ал өзүнүн кесибин аябай сүйгөндүктөн, ал кесибинин жасаган ишинин жакшы жыйынтык тыянак чыгуусун күтөт да. Ошол себептен ал талапка жооп берерлик жерде иштейт деген сөз. Ооба, чоң рахмат агай. Дагы бир суроо келген экен. Баардык ооруларды хижама менен дарыласа болобу? Баардык ооруларды хижама менен дарыласа болобу да. Бул жерде прям сөздү кесе эле дарыласа болот деп айтуу бул уже жаңылыштык болуп калат. Себеп дегенде жаңы эле айтып кеткендей, хижамада кээ бир ооруларда хижама жасалбайт. Вот гемофилия сыяктуу, биринчиден гемофилияны айыктыра албайбыз. Экинчиден аябай бир чоң олуттуу оорулар болсо, хижама аны толугу менен айыктырып салат деп айтуу өтө кыйын. Облегчение берет, жеңилдетиши мүмкүн. Хижама аябай көп бир ооруларды айыктырат, абдан көп ооруларды айыктырат, эсептеп чыгуу мүмкүн эмес. Бирок баардык ооруду айтып тура эмес. Себептен кээ бир ооруга хижаманын жөн гана убактылуу гана токтотуп туруусу мүмкүн. Бул жерде далил кылып айта кетчү нерсе, мисалга псориаз, висилиго деген сыяктуу ооруларды хижама менен кандайдыр бир комплексный леченияларды пайдаланып токтотуп турса болот. Себеп дегенде бул медицина уже неизлечимый деп чыгарган ооруларга кирет. Бирок толугу менен жок кылып салуу мүмкүн эмес деген нерсе да. Толугу менен пока мүмкүн эмес. Балким келечекте вот хижаманы внедрение кылып, улам сайын хижаманы күчөтүп баштасак, балким ушундай жооп берип каларбыз. Балким хижама баардык ооруну айыктырат дегенге жетип каларбыз. Буга ниет жакшы. Бирок азыркы учурда хижама менен толук бүттүк ооруну айыктырууга болот деп айтууга болбойт. Себептен экстренный оорулар бар, мисалга аппендэктомия сыяктуу, аппендицит деп коет, бул аны только аппендэктомия менен лечение кылат, удаление менен. Хирургический вмешательство менен кете турган оорулар, кээ бир өтө өтүшүп кеткен онкологический оорулар, өтүшүп кеткен кандайдыр бир ракка айланып бараткан ооруларды толугу менен айыктыруу мүмкүн эмес. Бирок балким биз анын бир канча убакытка чейин токтотуп, бир канча убакытка чейин аябай өзүн жакшы сезип жүрүүсүнө себепчи болушубуз мүмкүн да. Рахмат агай. Мен негизи азыр сизге ушундай бир сунуш кылгым келип жатат. Ушундай көп адамдар бар, өзлөрүнүн оорусунан мындай кандай десек, сапаттуу айыгуу үчүн кайсы жака барарын билбей жүргөндөр дагы бар да. Ошон үчүн сиздер өзүңүздөрдүн Сеннамед клиникасы жөнүндө кененирээк айтсаңыздар, ал жака барганда адамдар кандай кызматтарды көрө алышат сиздерден? Ошондой эле жогоруда айтып кетпедимби, билбей жүргөндөр бар депчи, кайсы жака барарын. Балким ошентип оорусунан кыйналып жүргөндөргө бир жеңилдик болорбу? Жакшы нерсе экен бул. Сразу айта кетейин, биздики Сеннамед интегративдик медициналык клиникасы. Интеграция деген сөз бул баардык медицинаны биргеликте иш алып баруусу. Бул жерде элдик медицина, салттуу медицина бүттүгүн бириктирип, бир бүтүн кылып, бирдей ынтымакташташат. Бирин колдоп, бирин түздөп турушат да. Биздин клиника ушундай. Биздин клиникадан сиздер кандай кызматтарды көрө алышыңыздар мүмкүн деген нерсе, бул сүннөт аркылуу келген, сүннөттөн түшкөн чөптөрдүн негизинде тазалык деңгээли жогорку тазалык деңгээлде жасалган БАДы деп коет, бул чөп дарылар деп айтсак болот. Чөп дарылардан алсаңыздар болот. Анын ичинде бизде атайлап бөлүнгөн пакет номер 1 деп айтып келебиз дайыма. Бул туурасында да кененирээк айтча кетчү нерсе, эмне эле пакет номер 1 дей бересиңер дегенде вопрос келип чыгат. Аны сөз түрдө пакет номер 1 деген сөз, себептен ушул нерсе менен леченияны баштаса жакшы деген сөз. Себеп дегенде бул жерде ичти тазалайт, ичегарында, ашказанда баардыгын тазалап, ичиндеги шлактарды кетирип, жөн эле аны тазалап салбастан кайра ичегарындарга минералдык заттарды таштап кетет. Ошол эле учурда оливковое масло сыяктуу нерсе, бул оливковое маслонун ичинде бул сүннөттөн келген нерсе. Азыркы учурда вот оливковое масло деп тамак кууруп жейбиз, оливковое самындарды колдонобуз, оливковое деп ичебиз дарылыкка сыйпанабыз, и оливковое кремдер бар. Оливканын эч жерге зыяны жок, биринчиден эч кандай аллергия бербейт, бул гипоаллергенный болуп эсептелет. Анын составында толтура нерсе бар. Бул омеганын группасы бар, витаминный комплекстер бар, бул аябай сонун нерсе. И ошол эле учурда кысталкинде бул антипаразитарный свойствосы менен ошол эле биздин микробтор, микроорганизмдерге каршы, простейший микробтор, вирустар, бактерия да бүттүгүнө каршы уникальный дары деп айтсак болот да. Бул БАДы боюнча. Андан кийин бизде лаборатория бар.
процедурный кабинет бар. Бизде врач, терапевт, физиотерапевт, хирург бар, обрезание, бул сүннөткө отургузуу, ритуальный обрезание деп айтсак аябай жакшы болот. Лечебное голодание, бул ашыкча вестен арыла албай жүргөндөр үчүн профессор Талантбек Орозкуловичтун жетектөөсү менен бул биздин лечебный голодание бар. Ал жерде атайлап бөлүнгөн кабинеттер бар, походко чыгуу, толтура деген процедуралар бар ичинде. Галотерапия, бул биздин соляный шахта, бул менин оюмча Кыргызстанда биринчи соляный шахта болуш керек. Бул жерде эс алып отурууга мүмкүнчүлүк берилген жер. Эч кандай соляный пещера эмес бул жер. Эс алып отурат. Ал жерде Гималай жана Кошкор тузунун негизинде келип чыккан туздар менен жасалган комната толугу менен туздан куралган комнатабыз бар. Бул жер көптөгөн дем алуу органдарынын ооруларына жана аллергияларга аябай сонун нерсе. Анын бардыгына физиотерапевттин негизинде гана киришет. Ошол эле учурда биздин мыкты деген врачтар, вот женские омолаживания деп коет, косметолог врачтарыбыз бар, хижама аялдардыки, эркектики, массаж аялдар эркектердики, ЛФК бар, бул Сен-Наметтен Сергек жашоодо биздин жада калса Ататүрк паркында атайлап элдерди физиотерапка жасаткан мыкты специалистибиз бар. Дем салуу, дем менен бул очищение кылуу, руханиятты да. Дем салуу дегенде боюнча дагы бул баса белгилеп кетчү нерсе. Көпчүлүктөр демге келиңиз десең ба, менде жин жок, ушундай нерселерди айтып, толук билими, информация толук жетпегендиктен. Демди жөн эле деле алса болот. Жөн эле келип дем алып кетсе болот. Бул жерде медицинанын көз карашында мындай айтканда психологически адам эс алат. Ашыкча стресстерден, нервный состояниядан арылып, өзүн кыйла жеңил, кыйла аябай бодрый сезип калат өзүнчү, мындай айткандачы, бодрый сезип өзүн аябай жакшы деңгээли көтөрүлөт да. Негизи жалпысынан алып айтканда көпчүлүк ооруларга шифасын Сен-Намет клиникасы тартуулай алат. Себеп дегенде Сен-Намет клиникасында холистический подход деп коет. Бул комплексный лечение да. Жалгыз гана бир нерсени лечение кылуу эмес. Сен-Намет клиникасы дагы кандай түшүндүрө кетсем, Сен-Намет клиникасы оорунун симптомун дарылабайт эч качан. Сен-Намет клиникасы оорунун причинасын дарылайт да. Эгер оорунун негизин кайсыл жерден негизинде болуп атканын дарыласак, симптом өзүнөн өзү жоголот деген нерсе да. Симптом өзүнөн өзү жокко чыгат бул. Анан биздин клиника бул Арча Бешикте эле, Баха, мурунку азыркы учурда Доорунбек Садырбаев 369 деп турат. Клиникага барып да кененирээк маалымат алса жакшыраак, көрүп, анан керектүү нерселерди назначение кылабыз. Биздин Сен-Намет клиникасы бул рух жана дененин гармониясы деп бекеринен айтылбайт да. Анткени бул интеграция. Сиздин айткандарыңызга баса белгилеп, биздин угуучуларыбызга кайрыла кетебиз. Ушундай бир ар кандай оорулардан, мындай айтканда оорунун симптомдорунан арыла албай жүргөндөр болсо, сиз жогоруда айтып кетпедиңизби, симптом депчи, бул кандай десек, азыркы медицинада көбүнчө симптомун өзүнө эле басып коюшат, а причинаны баспайт да. Ошондуктан көпчүлүк адамдардын кыйналганы ушул себептен деп ойлойм. Ошон үчүн жалпысына кайрыла кетебиз. Ушул Сен-Намет медициналык клиникасына барып, өзүңүздөрдүн ооруларыңыздарга шифасын таап алыңыздар. Ал эми ага кийинки суроону мен оору жөнүндө эмес, дени сак жашоо жөнүндө бергим келип турат. Негизи эле азыр оору жөнүндө башынан башталганда баштап оору жөнүндө сүйлөшүп атпайлыбы? Кандай адам өзүн кандай алып жүрөсү керек, дени сак жашоо образын түзүү үчүн негизи кандай шарттарды алып жүрүү керек? Баса белгилеп кеткен. Мен медицина өкүлү деп болуп эсептелем. Ошол учурда Сен-Намет клиникасынын ишкери болуп эсептелем, инфекционисти. Өзүмдүн практикаман бир үзүндү айта кетейин. Мен негизи чындап келгенде бул дин жактан негизи алысыраак адам болчумун. Алгачкы жолу Сен-Намет клиникасына келген кезде учурдан пайдаланып ыраазычылык билгизе кетем Сен-Намет клиникасына. Себеп дегенде мен бир канча нерсени туура эмес аткарып жүргөнүмдү кийин гана түшүнгөм. Акырындык менен азыркы учурда мен окуу менен бирге айкалыштырып келем. Дайыма дин менен народный медицина и салттуу медицинаны дайыма айкалыштырып бир бүтүн чечимге келип турам. Ошого аракет кылам. Бул жерде мындай айтканда биз диндин шарттарына ылайыкташтырып жашасак деле биз денебизди сак алып жүрө алабыз. Бул пайгамбарыбыздын ар бир айтып кеткен акыл насааты деп айтайын. Акыл насааттарын, сүннөттөрүн колдонуу менен бирге биз денебизди жана рухубузду таза алып жүрө алабыз.
бул медицина менен айта турган болсом, медицинада эгер биз ЛФК менен заниматься кылсак, бул физзарядка кылып турсак, күнүнө чуркоо, спорт менен машыгуу, туура тамактануу сөзсүз түрдө. Анан туура тамактануу десе эле жөн эле туура тамактарды алып жеп эмес, ошол жеген тамакты да туура чайнап жөө да. Биздин азыркы учурда чайнап жегенде 3-4 максимум 10 жолго чейин гана чайнап жейбиз. Негизи жумшак, өтө жумшак нерсени чайнап жегенде бул минимум 27 жолу чайнаш керек адам. Катуураак нерсени чайнаса бул 40 жолго чейин чайнаш керек да. Бул дагы аябай жакшы нерсе. Себеп дегенде бул ашказандын ичинде жайгашкан нервный система адамдын баш мээсинде жайгашкан нервный системадан дагы назигирээк. Хотя баш мээ бул өзү центральный нервный система да, бирок ашказандагы аябай сезгичирээк келет. Ошол себептен биз аябай майдалап чайнап жесек, бул эч кандай ашказан ооруларын алып келбейт, эч кандай иче карын ооруларын алып келбейт да. Туура физзарядкаларды жасоо бул мындай айтканда бул азыркы учурда шарият жолунда бул намаз окуу деле өзүнчө бир чоң физзарядка да. Ал эми 5 маал жуунуу бул дагы өзүнчө бир гигиеналык тазалык да. Жалгыз гана гигиеналык тазалык эмес, гигиена вот чөйрөсүнүн да гигиенасына карап, жашап, туура тамактанып, спорт менен машыгып, эч кандай вредный привычкаларды таштап, андайларды колдонбой да. Ден соолукка зыян келтирүүчү тамак аштан алыстасак, алар кайсылар бул газированный напитоктор, фастфуддар, фастфуддарды азыр көп жейбиз да. Куурулган тамактар, өтө ачуу тамактар, кандайдыр бир жанагындай корейский, китайский соустардын негизинде острый болуп жасалган тамактардан алыс болсок, натуральный тамак жегенге аракет кылсак жакшы. Бирок айта кетчү нерсе, негизи азыркы учурдагы тамактардан пайдалуу нерсе алуу өтө аз. Себеп дегенде биздин дасторкондун үстүндө турган нан бизге биздин организмге керектүү нерсени бере албайт. Даже биз аны ачыткы менен жасасак дагы. Себеп дегенде биз баарыбыз высший сорт или первый сорт унду колдонобуз, анын 60-80% крахмал, ада керектүү нерсе жок. Кара нан коюп жей албайбыз. Үйүңө конок келип калса айтат, кара нан жеп калыптыр деп айтат деген элдин кебине ишенгенибиз бар. Анан мен бул жерде жакшы сунуш кылат элем. Биз тамактан ала албаган, күнүмдүк өзүбүздүн үйдөгү натуральный тамактан ала албаган нерселерди биз БАДылар аркылуу алсак болот. Бул чөп дарылар аркылуу. Ал жерде бизге керектүү нерсенин бүттүгү бар, баардык элементтер, витаминдик комплекс да. Мен даже кепилдик берип айтат болчумун, оокат жебеген адам БАДыны ичип жашаса, бир канча убакытка чейин кенен жашайт. Эч кандай ачкалыгын сезбейт депчи. Дагы бир нерсеге кепилдик бере кетет элем, 5 манты жегенде тоюп жүргөн адам, эгер 30 жол чайнап жесе ошол мантыны 3 манты жегенде эми тоюп калат эле да. Себеп дегенде адам бул нервный система аркылуу дагы бир канча каниет кылат да. Даам сезүүчү рецепторлор тилдин учунда жайгашкан да. Биз резко тамак ыргытып эле анан кийин чала чайнап жеп жүргөндө бул даамын сезбей калабыз. Көбүрөөк чайнаганда тилдин учтары рецепторлор сезет дагы, адамга сен курсагың тойду деген сигналды кетирип коет бул жаккачы. Себеп ал өзүнө керектүү даамды алды деген сөз. Ушундай бир жакшы нерселер бар да. Ошол себептен БАДылар баягы көптөргө мындай нерсени айтсаң, бизде элде мындай терс түшүнүк кетет. Реклама эле кылып атат, өзүнө эме дегенчи. Жок, бул реклама кылган нерсеге жатпайт да. Биринчи ошол нерсени алып көрүш керек. Алып көрүш керек сөзсүз түрдө. Бул текшерип көрүүнүн бир гана жолу бар, ошол нерсенин өзүн колдонуп көрүү. Текшерип көрсүн, андан кийин уже результаты байкалат, андан кийин балким рахматын айтышы мүмкүн ошол адамчы. Мен буга чейин көптөгөн антибиотиктерди деле колдонуп жүрдүм. Менде деле ооруйм да. Мурун мисалга мен антибиотик колдончумун. Сөзсүз түрдө цефазолин же цефтриаксон колдончумун да. Бул антибиотиктердин күчтүүсү. Мындан кийин андан мисалга да башка оору менен ооруп калса, цефазолин же цефтриаксондон ылдык антибиотик жардам бере албайт деген сөз. Цефазолин менен цефтриаксондон күчтүү антибиотик табыш керек деген сөз да. Ушундай учурлар көп кездешчү мендечи, өзүмдө. Азыркы учурда мен жөн эле кысталкин ичем. Мен аны каалашымча колдоном. Сүйкөп да коём, ичип да коём да. Бул реклама эмес, бирок чындап эле бул антипаразитарный нерсе. Аябай күчтүү таасири бар. Жөн эле БАДылар менен деле алып турсак, бул жакшы болмок да. Ооба, себеби мындайча айтканда, жөн деле салыштыра келсек, да чөп жарлардан алынгандары азыркы кандай десек химикат жол менен жасалган дарыларга караганда бир топ пайдасы бар. Бул дагы нерсе, химикат жолунда жасалган дары деле
чөптүн курамынан алынат, бирок кандайдыр бир көбүрөөк количествосы химикаттардын негизинде болгон үчүн гана. Бирок негизинен алардын деле берейин деген дарысы негизи ошол чөптүн составындагы нерсени берейин дейт бизгечи. Андан көрө ошонун химикат жолу менен эмес, ошонун натуральный жасалганын ичсек жакшыраак да. Анын үстүнө алар болбогон гана акча турат, негизи биздин бул чөп дарыларыбыз негизинен болбогон эле акча турат. Бир кап унду алабыз, где-то 1,5-2 миң сом тегерегинде алабыз. Ошол эле бир кап ундун акчасына бир канча бадыны сатып алышы мүмкүн да, бир канча чөп дарылар сатып алышы мүмкүн. Бирок ал сатып алган дарысынан пайдасы көбүрөөк, бир кап ундан пайда азыраак келет да. Көп жагынан айырмачылыгы бар да. Ооба. Жогоруда айтып кеткен ушу тамактанууга тиешелүү дагы негизи айтып коюшат го, ошол тамакты дарыда ичпесең, дарыны тамакта ичип каласың депчи. Эң туура сөз. Ушундай сиздин жогорку айткандарыңыздан дагы угуучуларыбызга да кайрыла кетебиз. Өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарды жакшы караңыздар. Биздин адистердин кеңештерин сөзсүз түрдө угуңуздар, алыңыздар. Ал эми биздин убакыт соңуна жетип калганына байланыштуу сизге акыркы сөздөрдү берели. Өзүңүздүн оюңузду, кеңешиңизди, жакшы каалоо тилектериңизди айта кетиңиз. Анда жалпы көрүүчүлөргө кайрыларым, биринчиден ушул жашап аткан учурубуз аябай таза, жакшы учурлардан болсун. И барыңыздар өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарды жана жан дүйнөңүздү таза алып жүрүүгө аракет кылыңыздар. Жан дүйнөнү таза алып жүрүү бул өмүрдү узартат, жылмайып жүрүү жашоону жакшыртат. Андыктан барыңыздарга айтарым, Сенамед клиникасы биз сиздердин ар дайым кызматыңыздардабыз. Келсеңиздер, жагымдуу маанайда тосуп, жакшы кеңештерибизди гана беребиз. Тандоо сиздерде. Биз болгону сиздерге жардам берүүнүн гана максатындабыз. Эч оорубаңыздар. Оорубаш үчүн Сенамед клиникасы сиздерге жардамга келет. Сенамед клиникасы лечение жана профилактика кылуу үчүн эң пайдалуу кеңештерин сиздерге бөлүшүп турат. Андыктан эч качан оорубаңыздар, барыңыздарга бекем ден соолук бар болуңуздар демекчи. Чоң рахмат агай, ушундай бир баалуу убактыңызды бөлүп бизге келип ушундай элге кандай десек пайдалуу маалымат жеткизип бергениңиз үчүн сизден Аллах ыраазы болсун. Ал эми биз угармандарга кайрылабыз. Сиздер бүгүн хижама боюнча дарыгердин кеңешин көрдүңүздөр. Бул берүү ар суббота күнү кечки саат 7-ден 8-ге чейин радиодо түз эфирде болмокчу. Ал эми бүгүн бизде конокто Сенамед клиникасынын инфекция жана хижама боюнча адиси уулу Анарбай устазыбыз болду. Бул эфирди алып барган мен Арстанбекова Шахра. Кийинки эфирлерде көрүшкөнгө чейин баардыгыңыздарга ассаламу алейкум.